Koş polemi algan jarın kıdır bolsun. Bargan jerin bakıt menen şanga tolsun. Unutpağın meni dağı estey jürgün. Uşılırım sağarın ağan, en akırkı belek bolsun. Куудул сатирик Рахман Разыков акыркы сапарга узатылып, сөөгү жерге берилди. Ал 7-июнга караган түнү көз жумган. Маданият Эшмер 66 жашта эле. Анын көрсөтмөйүн, анын жакшы жагын эч айтпайт экенбиз. Агайдын устаттын кандай жакшы инсан экени кыргыз сатирасында оордугандай экенин, жазуучулар арасында оордугандай экенин, анын биздин акын жазуучулар бардыгы жакшы билишет. Агайым ушул бүгүн эртең менен таңкы саат 5-те кайтыш болду. Спутник Кыргызстан агенттиги сатира, юмор чөйрөсүнө зор салымын кошкон Рахман Разыковдун өмүр таржымалоо чыгармачылыгы үй бүлөсү тууралуу фактыларды чогултту. Айрым маалыматтар Куудулдун жакын саналашы жана сахналашы Жамбыл Камчиевден алынды. Туулган жери Рахман Разыков 1955-жылы 12 майда Ош облусунун Кара Суу районунун Таширов колхозунда азыркы Савай айылында туулган. Агроном Разыков кесүү боюнча агроном. Жакындардын айтымында ал айыл чарба институтун аяктаган. Сахнага байланган 45 жыл. Рахман Разыков менен аралаш Куудулдар тобун түптөгөн жакын саналашы Жамбыл Камчиев Куудул менен таанышкан күнүн аралаш тобу кантип түптөлгөнүн айтып берди. Рахман менен Оштон таанышкан. Бир күнү Ош облусундагы Өзбек театрына обончулардын отчеттук концертине барып, майкачан, аккордеон менен тамашалуу ыр аткарып жаткан жигитти көрүп калдым. Концерт бүткөндөн кийин экөөбүздү сахна артынан бир эже тааныштырган. Рахман 45 жылдан бери сахнада. Экөөбүз 1987-жылы Азем деген кооперативдик топ уюштурганбыз. Кийин ал топко Манас Бердибеков дагы кошулуп, үчөөбүз мыскыл жана тамашаны алып чыкканбыз. Бизде ал учурда Жолдошбек Мамажанов жетектөөчү. 1988-1989 жылдары Бишкекке келип 4 күн катар менен концерт бергенибиз эсимде. 4-күнү күнү залга эл батпай аншлаг болгон. Андан кийин 1990 жылы Аралаш театры түзүлдү. Топто Манас, Рахмандан тышкары Дөөлөт Мадумаев дагы бар эле. Азыр үчөө тең кетти. Жалгыз калдым, деди Камчиев. Рахман жөнөкөй адам эмес. Бул деген сатира юморунда балдарды кантип тартыштын жолдорун биздин мамлекеттик структура билбей аткан нерселерди, Маданият министрлиги билбей аткан, жасай албай аткан нерсени жасаган адам да. Эми көп пландарыбыз бар эле. Мындай кино жанрында, сатира юмор жанрында да ошонун баардыгы эми болочокто балдары, шакирттери менен жасайбыз, Кудай буйрса. Шакиртке бай Рахман Разыков Таң жылдызы, Бешилик, Беш кемпир, Беш тапан Куудулдар тобун түзүп, аларды чоң сахнага алып чыккан. Атылган Куудулдар тобу менен таанымал болгондордун арасында Тынар Курбаналиев, Талант Анарбаев, Эрнис Бөрүбаевдер дагы бар. Устатым ушул кыргыз сатирасында өзүнүн чоң орду бар. Мен атам десем дагы атамдай тарбия берип, атамдай кылып жакшы сөздөрүн айтып 20 жыл артынан эстип шакирт кылып алып жүрдү. Эми бизде ушундай нерсе бар экен, адамдын көрсөтмөйүн, анын жакшы жагын эч айтпайт экенбиз. Агайдын устаттын кандай жакшы инсан экени, кыргыз сатирасында оордугандай экенин, жазуучулар арасында оордугандай экенин, анын биздин акын жазуучулар бардыгы жакшы билишет.
Жазуучу Рахман Разыков Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамын алган. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Ыр чыгарып, китеп жазчу. Кантип кайсы бет менен келесиңер? Эскирип 5 жыл айткан жомогуңар эртең элге эмне убада бересиңер? Карызга белчебизден батырдыңар, кантип кайсы бет менен келесиңер? Отурдуңар, төө десе бээни айтып, окуй албай кагазды колдо турган, бүгүн алган чечимден эртең кайтып, кеңеш болду, өлкөнү артка бурган. Парламентке чогулуп сабатсыздар, кадыр баркын тебелеп түшүрдүңөр, айтылчу ойду толук жеткире албай, сөйөктө тил жок менен бүтүрдүңөр. Жакындардын айтымында азыркы учурда аралаш тоонун тарыхы тууралуу китеп жазып жаткан. Мындай экөөбүз эмес. Анын ушул сатира юмор жанрында чогуу жүргөн достору бакы шакирттери баардыгы чогуу жүргөндөрү кошулуп бир китеп жазган атканбыз. Ошо китептин акырына чыкпай калдык, бирок эми ушуну чыгарабыз деп мен аракет кылабыз. Саясатка аттанып, Рахман Разыков бир нече жолу жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон. 2020-жылы октябрда өткөн парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси менен шайлоого барган. Ал саясий көз карашындагы активдүү билдирип турган. Концерттеринде сөзсүз саясий темаларды аралаштырып, атка минер саясатчыларды какшыктап турчу. Ал тургай айрым концерттерине бийлик тарабынан бут тосулар болуп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет суракка чакырылганын уюштуруучулар айтып чыгышкан. Үй бүлөсү Рахман Разыков 3 ул, 3 кыздын атасы. Балдардын бири Каныбек Разыков атасынын жолун жолдоп куудул тамада болгон. Бир кыздынын ырчы экени дагы айтылды. Коронавирустун курмандыгы. Жакын саналаштардын айтымында Рахман Разыков коронавирус илдетин жуктуруп алып, 10 күндөн бери ооруканада дарыланып жаткан. Бирок куудул ооруну жеңе алган эмес. Бул илдетти аялы дагы жуктуруп, ооруканада экени маалым болду. Рахман Разыков кант диабети менен дагы жабыркап жүргөнү айтылды. Уна айдаганды билесизби? Ооба, Көп уктайсызбы? жок. Ачка калган күндөр болгонбу? Ооба, Акча жок калган күндөр болобу? ооба, Акыркы 1 жыл ичинде ыйладыңызбы? жок. Концертке эл келбей калган күндөр болгонбу? Ооба, Аялыңызды тарымттыңыз беле? ооба, Неберелерге момпол суу алып бересизби? ооба, Досуңуз душмандык кылса кечиресизби? ооба, Махабатка 50 жашта мас болгонсузбу? ооба, Куудулдуктан тажаган күндөр болгонбу? жок, Сизди уят кылган адамдан өч аласызбы? жок. Тамак жасаганды билесизби? Ооба, Шашмасызбы же жок, уй саап көрдүңүз беле? жок, Такыр. жок.